Президент экөөбүз эле уктабай 24 саат бою иштейбиз дейт саламаттыкты сактоо министри. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев иштей албайт деп кызматтан алган орун басары Мадамин Каратаевди жаңы кызматка дайындады. Журналисттердин буга чейин сиз орун басарларым эс алып жатканда мен иштеп жаттым. Андай орун басарлардын кереги жок деп айттыңыз эле. Анда Каратаевди башка кызматка эмнеге дайындадыңыз деп суроо узатты. Министр: мендей болуп эч ким иштей албайт. Мен бир суткада уктабай 24 саат иштейм. Президент экөөбүз 24 саат иштеп жатабыз. Өлкөдө президент экөөбүз эле уктабайбыз. Жакшы иштегендер 16 же 20 саат иштейт. Ал эми премьер-министр 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Каратаев болсо 16-17 саат иштейт. Улуттук фтизиатрия борборуна ошончо саат иштеген жетиштүү дейт ал. Ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечээ буяка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес. Мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына ограниченияны алды дегенден кийин баягы экономить этип отурган эл көмүрдү таштап салып туруп бардыгыңар электроэнергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлор атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлор атылып кетет экен. Мына мен 10 чакта адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап койгула. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз. Анткени биз баягы балансты, мисалы каяктан экономить этсек болот, каяктан сиздерге ошо немени болот, бардыгын иштеп чыктык аны. Баасы ушул эле бүгүнкү төлөп аткан баа менен эле каласыздар. Канчадан төлөп атасыздар? 77 тыйындан? Жок, 216 тыйындан мен айтып атпаймынбы? Ал сиз 1000 киловаттан ашып кетсеңиз ошончо төлөйсүз. Ошону жазында алабыз. Жазында алып таштайбыз. 77 тыйын менен калат. Ограничение бул.